Кадыр баркын акчага баалап, сотко берген жагынан президент Алмазбек Атамбаев жана анын айланасындагылар эч кимди караандатпай калды. Бул жолу башкы прокуратура президент Атамбаевдин Кадыр баркына шек келтирди деген кине менен депутат Өмүрбек Текебаевдин юристтерин 10 миллион сомго сотко берди. Учактагы жүк Атамбаевга таандык деген маалыматты юристтердин сөзүнө шилтеме кылып басып чыгарган Азаттык радиосунан 10 миллион сом, ал эми Заноза KG сайтынан 3 миллион сом талап кылып жаткан учур. Кадыр барктын жалпы суммасы 23 миллион сом. Башкы көзөмөлдөөчү органдын бул аракети учурда коомчулуктун сынына кабылууда. Башкы прокуратура Текебаевдин юристтерин сотко берүү менен бүтүндөй адвокатуранын укугуна жана артыкчылыктарына коркунуч жаратууда. Юристтер кардарынын өтүнүчү менен документти жарыялап болгон өздөрүнүн профессионалдык милдетин аткарышты. Бул үчүн алар кандай жоопкерчилик тартышы керек? Эгерде президент ал кагаз аркылуу Кадыр баркыма шек келди деп эсептесе, Текебаевди сотко бериши керек. Бирок депутат айткан сөзү үчүн жоопкерчиликке тартылбайт деген конституциялык иммунитет бар. Андыктан башкы прокуратура тез арада Текебаевдин юристтерине каршы арызын кайтарып алышы керек. Адвокаттар Өмүрбек Текебаев абакта жаткандан улам анын үнүн элге жеткизүүгө милдеттүү. Андыктан биз өз профессионалдык милдетибизди так аткарып жатабыз дейт Өмүрбек Текебаевдин ишенимдүү өкүлү Таалайкүл Токтакунова. Бийлик эгерде мындай логика менен иш алып барса, эртең Өмүрбек Текебаевди карап жаткан дарыгерлерди сотко бериши керек. Юрист эмес, даже карапайым адам катары айтсам, бул чындыгында абдан кызык, даже талкууга алчу эле нерсе болуп атат. Биринчи свобода слова дегенди куугунтук алышты. Экинчиден азыр юристтерге кайрылып атат. Эми медиктер эле калды деп ойлойм. Анткени медиктер дагы барып аларды дагы соттошсун. Аларды дагы куугунтук алышсын. Анткени алар дагы Өмүрбек Жеркешевдин ден соолугун карап жатышат азыр. Биз кандайга бара жатабыз? Анда юриспруденцияны биз мамлекеттен жок кылалы. Доверенностьтин кереги жок, ордердин кереги жок. Бизде мыйзам жок. Клиенттин поручениясын аткарганга биздин эч кандай укугубуз жок болуп жатат да. Бүгүн бийликте тургандар эртең деле, бүгүн деле ошол эле бизге окшогон юристтерге кайрылат да. Карабат, бүгүн ушул дуарасты карап аткан сотту эртең жазалайлы, анткени алар дагы өзүнүн жумушун кылып атат. Анда алар жумушун кылбай эле койсун. Бир дагы юрист жумушун кылбай эле койсун. Конституцияда президент элдин биримдигин чагылдырган, өлкөдөгү саясий күчтөрдүн эч кимисине жан тартпаган арбитрлык милдет аткарат. Бирок акыркы мезгилде өлкө башчысы өз элинин өкүлдөрү менен соттошуп жаткан учур. Мисалы, АКШда президенттин Кадыр баркын коргоо деген берени бар. Бирок АКШ тарыхында ал укуктан эч бир президенти колдонуп, өз эли менен соттошкон эмес. Эгерде ушул саясат улана турган болсо, ар бирсин айткан кандайдыр бир мейли, кандайдыр бир жаман да сөздөр айтылган мезгилдерде жарандарга ушинтип прокуратура куугунтук уюштуруп сотко бере турган болсо, анда жакын арада президент өлкөнүн жарандарынын бир 70% менен соттошуп калары ыктымал да. Башкы прокуратура Кадыр барк коргоочу орган эмес. Эгерде Кадыр барк коргоочу органга айланса, анда фракция лидерлерине ар кандай ат коюп, шылдың алган адамды дагы жоопко тартыш керек. Андыктан Атамекен партиясы Конституциялык палатага башкы прокуратуранын аракети Конституцияга туура келер-келбеси боюнча кайрылды. Сейчас вызывает и большое сомнение субъект самого движения, да, то есть кто подал этот иск, то есть Генеральная прокуратура. Сейчас мы, допустим, собираемся обратиться в Конституционный суд, насколько Генеральная прокуратура от имени президента имеет право оспаривать и защищать честь и достоинство и деловую репутацию главы государства. Кыргызстан тарыхында Кадырын акчага баалап сотко берген учурлар буга чейин чанда болуп келсе, президент Атамбаевдин тушунда массалык мүнөз алды. Муну айрымдар айткан үчүн жооп бериши керек деп эсептесе, айрымдар президенттин өз эли менен соттошуусун айыптап, эрди кудай ураарда эли үстүндө жаш болот, ханды кудай ураарда өз элине кас болот деп кабыл алышууда. Ал эми Атамекен партиясы президенттин аларды шылдыңдап сүйлөгөнү боюнча сотко арыз менен кайрылып, айткандарын төгүндөсүн талап кылган жана эч кандай акча талап кылган эмес. Партия өкүлдөрү муну Атамекендин кадыры акчага бааланбастыгы менен түшүндүрүштү. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь.